Бул студентке берилген 10646 номерлик квитанциянын көчүрмөсү. Мында 4-курстун студенти окуу үчүн 18 000 сом төлөгөнүн көрүүгө болот. Бирок ушул эле номердеги ордер менен башка кыз жатакана үчүн 5800 сом төлөгөн. Бул документ учурда Улуттук университеттин кассасында сакталуу. Мындай бирдей номерлүү документ эки башка адамга берилген бир эле факт эмес. Маалыматтар боюнча 350дөй студенттин документи бурмаланган. Алар тарабынан төлөнгөн ири суммадагы каражаттар окуу жайдын кассасына түшкөн эмес. Анын ордуна башка студенттердин справка жатакана үчүн төлөнгөн каражаттары көрсөтүлүп калган. Мындай жол менен Улуттук университеттин эсеп кысап бөлүмүнүн мурдагы 4 кызматкери акчаны өздөрүнө ыйгарып келген. Жагдай өткөн жылдын ноябрь айында ачыктала баштаган. Анда диплом үчүн келген Улуттук университеттин бүтүрүүчүлөрдүн колунда квитанциялары бар болсо дагы окуу үчүн карызы бар болуп чыккан. Мындан улам окуу жай Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматына кайрылууга туура келгенин айтышат. Контракт алганда булар атайын жанакы бүтүп аткан балдардан алып туруп бүтүрүүчү балдардан. Анткени алар бүтүп туруп кетип калышат да. Аларды эч ким иштебей калат. А биринчи, экинчи, үчүнчү курстун контрактына тийишмес экен. Ошо жалаң эле жанагы акыркы курстун балдарына алар бүтүп, анан дипломду алып кетип калышат, аларды эч ким билбей калат деп ошо себебинен ошентип жүрүшүптүр да. Эми мурунку жылдарды биз текшерип көрө элекпиз, жалаң эле 14-15 жылды текшердик да. Анткени бизден диплом алып атат алар. Мунун аркасында мамлекетке 5 миллион сомдон ашык зыян келтирилген. Кылмыш иши козголуп, тиешелүү кызматкерлерге ишенип тапшырылган мүлктү менчиктештирип алуу жана документтерди бурмалоо беренелери боюнча айыптар угузулган. Текшерүүнүн жыйынтыгында анын 4,5 миллиону кайра калдына келтирилгени белгилүү болду. Центральный бухгалтерия КНУ 2 бухгалтер жана 2 кассирге айыптар угузулду. Сыртка чыгып кетпөө тууралуу кол кат менен учурда үй камагында. Аталган кылмыш иши райондук соттун кароосуна жөнөтүлдү. Эгер дагы бүтүрүүчүлөр төлөм болгондугу тууралуу кагаз менен келсе, кылмыш иши кайра улантылышы мүмкүн. Учурда аталган окуу жайда система автоматташтырылып, студенттердин окуусу үчүн төлөнгөн каражаттары электрондук система менен көзөмөлгө алынып жатат дешет университеттин жетекчилиги. Айтымдарында мурда баары кагаз бетине жазылып, жашырылып келсе, эми каражаттар ачыктала баштайт. Бул жаатта университетте жумушчу комиссияда иш алып барууда. Мындан улам шектүү фактылар дагы аныкталышы мүмкүн дешет адистер. Рахат Жаныбеков, Асхат Ибраимов, НТС.